Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala iyi Kur'an'da A'raf Suresi'nin 96. ayetinde aytat: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Ayatın manisinde Allah Teala aytып жатат: Эгерде кайсыл бир айылдын, шаардын тургундары иман келтирип, таква болуп, Аллахтан коркуша турган болсо, тактап айтканда Аллах буйруган өкүмдөрдү аткарып, Аллах тыйган нерселерден толугу менен тыйыла турган болсо, Allah Teala aytып жатат: Анда биз ал шаарга, ал айыл элдерине берекет, асман жердин берекет эшиктерин кенен кылып ачып салабыз дейт. Ошондо адамдын жашоосунда, анын рызкысында, бардык нерсесинде береке болот. Урматтуу бир туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын урпагынан болгон Маулана Шейх Хасан Маддазиллухул Али айтат: Al-barakatu jundun min junudillah. Bereket bul Allah Taala'nın askerlerinden bolgon bir asker. Egerde bereke adam balasının baylığına düşe turgan bolsa, baylıkka berile turgan bolsa, anda al baylıkta al көбөйтөт. Egerde bereke adamdın baldarına, kızlarına düşe turgan bolsa, alardı adeptүү, жакшы кулук мүнөздүү кылып, тарбиялуу кылып коёт. Эгерде берекени Allah Taala адам баласынын үйүнө түшүрө турган болсо, ал үйдү, ошол үйдүн жашоочулары үчүн кенен кылып берет. Кыскасы, урматтуу туугандар, береке кайсыл эле нерсеге түшпөсүн, береке ал нерсени кооздоп, чырайлуу кылып көрсөтөт. Бул сабагыбызда адамдын жашоосуна береке алып келүүчү бир амалды азыр айтып өтөбүз. Сахил бин Саад радыйаллаху анху айтат: Bir жолу bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din aldına kelip, özünün kedeyligi, jakırlığı tuğrasında arzlanıp muhtaçlığın bildirdi. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem al adamga nasihat kılıp mınday dep aytты: Kaçan sen үйüңө kirgen uçurda, үйüңdün içinde meyli adam bolsun, je eç kim bolbosun, үнүңдү çıgarıp sırtыңdan үйüңө salam aytkınıň. Misal katarı: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Andan soň salamdan keyin maga salawat aytkınıň deyt Peygamberimiz. Эми урматтуу туугандар, салават дегенде ал бир салаватка чектелбейт. Салаваттын көптөгөн түрлөрү бар. Мейли кайсы бир салаватты айтсак боло берет. Мисалы: Аллахумма салли аля сейидина Мухаммад ва аля али Мухаммад. Андан кийин хадистин уландысын айта турган болсок, Пайгамбарыбыз айтат: салават айткандан кийин сен Ихлас сүрөсүн окугунуң дейт. Жанагы адам Пайгамбарыбыздын бул насаатын угуп, дароо ошол замат амал кылып баштады. Арадан көп убакыт өтпөстөн Аллах Таала ага рызкынын эшиктерин жамгырдай кенен кылып ачып берет. Ал ушунчалык байып, байлыгы көбөйүп, жада калса өзүнүн кошуналарына да, туугандарына дагы мал мүлктү суудай агызып сарптап калат. Бул урматтуу туугандар, албетте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан насаатка амал кылып, анын сүннөтү менен жашагандыктын берекеси, анын пайдасы болду. Аллах Таала бардыгыбызга ушул айтылган хадиске амал кылып, андагы берекелерге жетүүгө мүмкүнчүлүк берсин.